Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuhu. Hurmatlı musulmon bir tuğanım, бүгіндегі пайғамбарымыздың насихаттарын кейбірлеріне тоқталып өтеміз. Әл-Муәзин қала радиаллаху анху. Муаз, Аллаһ Аллаһтан разы болсын, ұлы сахаби кіші айтады: "Аусаны Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бишри калиматин." Аллаһ нәтижесі Аға Аллахтың саламы салаваттар болсын, бана 10 сөзді насихат айтты. Муаз өте ұлы болған сахабалардан. Пайғамбарымыз хабар бергендейлі, Муаз қаза болған күні Аллахтан аршы титреген дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз қаза болғандағының жаназасына 70 мыңнан ашуын періште келіп қатышты деген. Мына ушул сахаба Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан ұлы насихаттарды алып отады. 10 насихат берді, ошол насихатты өзім амал қылып, жана башкаларга үйрөтүүгө пайгамбарыбыз менен буйруду дейт. Келиңиз, ушундай улуу болгон сахаба биз төмөндө айта турган пайгамбарыбыздын насихаттарына амал кылып, биз жогоруда айткан даражаларга эргешкен, жетишкен. Биринчиси, ла тушрик биллахи шай'ан ва ин кутилта ва фуррихта. Эгерде өлтүрүлсөң да, өртөлсөң да, Аллах Таалага эч нерсе шерик кошпо дейт. Экинчи насихаты: ولا تحقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. Ата-энеңе баш ийгиниң, мойын сугуnuң, эгерде алар сени үй бүлөңдү, мал жаныңды ташта деп буйруса да. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا. Парыз болгон намазды атайлап таштаба. فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه зимматуллах. Чындыгында ким бир намазды атайлап таштап окуй кое турган болсо, андан Аллах Тааланын аманчылыгы көтөрүлөт. ولا تشربن خمرا فإن رأس كل فاحشة. Аракты ичпе. Чындыгында арак бардык бузук иштердин тамыры, булагы, башаты. وإياك والمعصية. Жана бардык күнөөлөрдүн түрүнөн этият болгонун сактангының. فإن بالمعصية حل سخط الله. Албетте күнөөлөр менен Аллах Тааланын каары келет. Күнөөлөргө Аллах Тааланын каары түшөт. وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس. Эгерде согуш майданына катарда туруп калган болсоң, адамдар кырылып жаткан болсо дагы сен согушту таштап артка чегинип качпа дейт. وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت. Эгерде сен жашап жаткан айылда, жерде адамдарга бир жугуштуу каттуу оору келген болсо, сен ошол жерден чыкпастан калгының. وأنفق على إيالك من طولك. Үй бүлөңдү күчүң жетишинче аларга нафака берип бак. ولا ترفع عنهم عصاك أدبا. Аларга адеп берүүдө таягыңды таштаба. وقفهم في الله. Аларды Аллах Тааладан коркууга үйрөткүнүң, чакыргының дейт. Раваху Ахмад. Бул хадисти имам Ахмад өзүнүн Муснад китебинде чыгарган. Эң урматтуу мусулман тууганым, келиңиз мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын 10 насихатына кыскача токтолуп өтөлү. Биринчи насихаты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таалага шерик кошпо дейт. Анткени бул ширик өтө оор болгон күнөө. Ширик эки түрдүү болот. Бири чоң, экинчиси кичине. Чоң ширик бул кечирилгис күнөөлөрдөн. Кимде ким чоң ширик кыла турган болсо, ал күбөлүп тозокто калып кетет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Hakikatte Alloh Taala өзүнө ширик кылгандарды эч качан кечирбейт. Бирок андан башка күнөөлөрдү каалаган инсандар үчүн кечирип жиберет. Аллах Таала башка аятында: "Инна ма юшрик биллахи фaqad harrama Аллаху алейхи жанна ва мa'ваху ан-нар." Кимде ким Аллах Таалага ширик кошо турган болсо, ал адамга бейшегири арам кылынат, жана анын барар жайы тозок болот дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бул ширик ушундай нерсе адамдын жасаган амалдарын баарын күйгүзүп жиберет. Инсан канчалык көп жакшы иштерди кылбасын, бул иштер Аллах Тааланын астында кабыл болбойт. Аллах Таалага көтөрүлүп барбайт. Жада калса мындай рух
иплас болған рух болады. Аллах Тағала бұл мүшриктерді иплас деген, бұл жерде алланың рухын, ішіңнің ақидасын, қараманға дейін иплас деген мұндай амалдар, мұндай рухтар Аллах Тағаласына көтеріліп бармайды. Мұндай рухтар қиямат күніне бейішке кіре алмайды. Алланың бара тұрған жері түгел тозақ болып қалады. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, эгерде сен өртөлсөң дагы Аллах Тағалага шерик келтирбегениң болот. Мына ушундай чоң күнөө экенин баяндады. Бул дүйнөдө өлүп кетиши мүмкүн, бирок акыретте түгөлтүү жашоодо түгөлтүү дозоктун калып кетүү коркунучун айтып атат. Эми бул ширик тууралуу кыскача айта турган болсок, ширик бул Аллах Тағалага дагы башка бирөөнүн теңештик. Аллах Тағалага бир шерик кошуштук. Мисалы үчүн Аллах Тағала жалгыз жаратат, жалгыз өлтүрөт, жалгыз тирилтет, жалгыз пайда зыян берет. Аллах Тағала жалгыз өзү өкүмдарлык кылат. Кимде ким эми Аллах Тағаладан дагы башка бирөө жаратат, Аллах Тағаладан дагы башка бирөө жан берет, өлтүрөт, тирилтет, башка бирөө пайда зыян бере алат, Аллах Тағаладан дагы башка бирөө өкүмдарлык кыла алат деп айта турган болсо, бул чоң ширик болуп калат. Жана ошону дагы кимде ким Аллах Тағала өзү гана ибадатка татыктуу болгон зат. Кимде ким Аллах Тағаладан дагы башка бирөөгө сыйына турган болсо, дарак болсун, же ал таш болсун, же ал күн болсун, же ай болсун, пайгамбар болсун, ал молда киши болсун, же шейх болсун, аулия болсун, жада калса периште болсун, ушуга сыйына турган болсо, бул ширик болуп калат. Же болбосо бир кабырга барып, ошол жерде курбан сала турган болсо, же бир кабырдын рухунан корко турган болсо, же болбосо мына ошол кабырга барып ал жерге барып дуа кыла турган болсо, ошол жерде барып кабырлардан барып жардам сурай турган болсо, бул дагы чоң ширик болуп калат. Же болбосо Аллах Тағаланын сыпаттарына ширик кыла турган болсо, Аллах Тағала өзү жалгыз гана гайыптагы нерселерди билүүчү, келечекте эмне болорун жалгыз Аллах Тағалага гана маалым болгон нерсе. Кимде ким чыгып туруп эми дагы бир сыйкырчыга барып, же бир бакшыга барып, булар да гайыпты билет деп, мына ошолорго да гайыпты билүү сыпатын аларга дагы тийиштүү боло турган болсо, бул адам дагы ширикке түшүп калат. Ошон үчүн ар бир мусулман пендеге тавхидти караманыштык милдет болуп эсептелип, жана ошондой эле тавхидти үйрөнүп, жана ширикти үйрөнүп, тавхидти үйрөнүп аны милдетти түрдө лазым кармап, ширикти үйрөнүп андан этият болуп жүрүүсү зарыл. Албетте бул ширик ушундай коркунучтуу болгонуна карабастан, мунун майда түрлөрү, мунун бөлүктөрү аябай көп. Инсан ушул нерсени үйрөнүп, ал нерседен сак болуш керек. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бизде эң жеңил болгон нерсе ширик болуп калды. Көпчүлүгүбүз бул нерсеге маани бербей калдык. Көпчүлүгүбүз ушул нерседен алыс калып, жөн эле бир кабырга барып сыйынып атат, дагы бирөө бир бакшыга баратат, дагы бирөө ташка баратат, дагы бирөө бар дагы бир олиядан жардам суратат. Мунун баары ширик болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени сен өртөлсөң дагы сен ширикке жакындабаган деп айтып аткан болсо, биз бүгүнкү күндө эң жеңил күнөө мына ушул нерсе болуп калды. Аллах Таала баарыбызды сактаган болсун, куткарган болсун. Жада калса пайгамбарлардын баардык келген максаты адамдарды мына ошол тавхидке, Аллах Таалага жалгыз сыйынууга чакырып, аларды шириктен кайтарган келген. Мына ошол пайгамбар жаңы келген кезде сахабалар канчалык азап чекти. Мекке мушриктерди сахабалар канча азапташты. Мисалы үчүн Билал радиаллаху анху аны ошол ысыктын күнүндө алчып алып, ысык чөлдө ысык тупуракка жаткырып, үстүнө ысык ташты ташташып, иринен кайткан деген кезде ал ахад, Аллах жалгыз деп ушунчалык кыйналган болсо дагы кайткан эмес. Жана ошондой эле биздин мурунку коомдор аларды ошол отко кыргыткан кезде дагы, алардын көзүнчө үй бүлөсүн өлтүргөн кезде дагы алар бул динден кайткан эмес. Аллах Таала жалгыз деп эч кандай ширик кошкон эмес. Биз дагы мына ошол шириктен этият болуш керек. Бирок ушундай шариятыбызда уруксат берет, эгерде бир адам мажбур болуп калган болсо, бирөөлөр мажбурлай турган болсо, ошол Аллах Тааладан ширик кошууну келмеден кайтып мажбурлай турган болсо, анда тил менен айтып койгонго уруксат берилет. Бирок ошол нерсеге сабыр кылып өрүштүк, бул сооптуу абзел болуп эсептелет. Экинчи насыйхаты пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ата энеңе ак болбогонуң дейт. Ата энеңе баш ийгениң, эгерде ал сенин үй бүлөңдү ташта, мал мүлкүңдү ташта, ошо үй бүлөңө, аялыңа же бала чакаңа же кол астында ошол кулдарды таштап бизге кел деп баш буйруган болсо дагы мына ошол нерсеге моюн сунгон дейт. Жана сенин мал мүлкүңдү сурай турган болсо дагы мына ошол мал мүлкүңдү аларга бергиниң деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Албетте бул ата энеге ак болуштук аябай чоң күнөө. Бул тууралуу сабак кыла турган болсок аябай узайт. Бул тууралуу кыскача азыр айта турган болсок, Абдулла ибн Аббастын сөзүнө токтолуп турган болсок, Абдулла ибн Аббас айтат:
3 аят бар дейді. Ушул 3 аят бири-бирине ээриш аркак болуп түшкөн. Мына ушул 3 нерсе бар. Аллах Таала 3 аятта 2 нерсени эскерген, анын бири болмайынча экинчисин кабыл кылбайт дейт. Биринчиси Аллах Таала Кур'ан Каримде Аллах ва Расул, Аллах Таалага жана пайгамбарга моюн сунгула дейт. Кимде Аллах Таалага моюн сунгула, пайгамбарга ээрчебей турган болсо, Аллах Тааланын амалын кабыл кылбайт дейт. Экинчиси зака, намаз окугула жана зекетиңерди бергиле дейт. Кимде намаз окуп туруп бирок зекет бербей турган болсо, анын намазы кабыл болбойт дейт. Же зекет берип туруп бирок намаз окубай турган болсо, анын намазы кабыл болбойт дейт. Жана үчүнчүсү Аллах Таала аншкурини вали валидейка, мага шүгүр, мага ыраазычылык билдиргениң дейт Аллах Таала, жана өзүнүн ата-энеңе ыраазычылык билдиргениң дейт. Кимде Аллах Таалага шүгүр кылып туруп, Аллах Таала ыраазычылыгын билдирип туруп, Аллах Таалага моюн сунуп туруп, бирок ата-энесине моюн сунбай турган болсо, бул адамдын дагы кылган ибадаттары көтөрүлбөйт дейт. Албетте мунун баардыгы мусулман тууганым, эгерде ата-эне күнөө иш эмес, шариатта уруксат болгон ишке буйруй турган болсо, ал эми шариатка каршы келетин иштерге буйруй турган болсо, мындай учурда жооп берилбейт. Жада калса алымдарыбыз айтат, эгерде инсан нафил намаз окуп аткан болсо, ошол окуп аткан намазын таштап, ата-энеси чакырып калган болсо, ошол чакырыгына жооп бериштик парыз деп айтышкан. Жана ошол менен динибизде бул ата-энеге ак болуштук, алардын карын келтириштик, алардын буйруктарына моюн сунбаштык шариятыбызда чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелинет. Эми пайгамбарыбыз салам айтып атат, сен үй бүлөңө аялыңа талак бергин деп ата-энең буйруган болсо дагы сен ошол талакты бергин деп атат. Эми бул жерде каралат. Эгерде ошол аял өтө начар аял болгон болсо, күйөөсүнө зыян берген, ата-энесине зыян берген, кошуналарына зыян берген, тилине ушундай заар тамып турган бир аял боло турган болсо, мына ушундай жерде ата-энеси баласына ушундай бир бооруп, анын келечегин билип, жашоонун тажрыйба алган нерсесин аларга үйрөтүш үчүн айтып ушундай айта турган болсо, анда бул учурда моюн сунулат. Ал эми бирок жөн эле айта турган болсо, аялы жакшы аял, бала чакасын караган, тарбиялуу, сонийкы аялдардан болгон болсо, бул кезде ага моюн сунулбайт. Ал эми экинчиси, эгерде мал дүйнөнү ата-энең сурай турган болсо, ага сөз түрдө бериш керек. Эгерде ата-эне өзүн бага албай калган болсо, анын бала чакасы өз нафакасын алыштык, аларды багыштык, аларды калараштык динибизде парыз болуп эсептелинет. Андан кийинкиси, пайгамбар саллаллаху парыз болгон намаздарды таштаба дейт. Сөз түрдө окугун дейт. Албетте намаз окуй коюштук өтө чоң күнөөлөрдөн. Алымдарыбыз ижма кылышкан, намаз окуй коюштук күнөөсү бул ширктен кийинки эле күнөө ушу намаз окуй коюштук деп айтышат. Ибн Хазм рахимахуллах айтат: لا ذنب بعد شرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. Şirkten kийинки эле эң чоң күнөө бул намаздын убакыты чыгып кеткенге чейин атайлап окуй коюштук дейт. Окутул муъмин бигайри хак. Жана бир мусулманды атайлап өлтүрүштүк дөн дагы чоңураак намаздан кийинки эле чоң күнөө башка бир мусулман атайлап өлтүрүп коюштук дейт. Жана ошондой эле дагы Ибн Жаузи рахимахуллах айтат: لا يختلف المسلمون على ترك صلاة مفروضة متعمدا من أعظم الذنوب. Müslümanların bari, ulamaların bari ittifak kılışkan en çok günü bu Paris namazı atayla okuy koyuştuk deydi. Ekberul kebair ve enne ismehu indallah azam min ismil qatl nefs. Elbette namaz okuy koyuştuğun günösü Allah Teala'nın aslında bir adamla atayla öldürgönen daha orrak. Müslümanlarga zulüm verip anın malını tarıp jegenden daha orrak. Ribadan акча жегенден, урурлук кылгандан, арак ичкенден дагы чоңураак болгон, оорураак болгон күнөө дейт. Анткени бул намаз окуй коюштук Аллах Тааланын каарын алып келет. Бул дүйнө жана акыретте шермендечиликке алып барат дейт. Эми урматтуу мусулман бир тууган, карап көрүңүз. Бир адам бир зина кылып туруп канча чоң күнөө алып атат. Бир адам бир арак ичип канча чоң күнөө алып атат. Эми сиз бир күндө 5 убакыт намаз окуя турган болсо, бир күндө 5 жолу зина кылды деген күнөөгө барып атпайбы? Бир күндө 5 жолу урурлук кылды, бир күндө 5 жолу адам өлтүрдү дегенден дагы чоңураак, оорураак күнөө алып атпайбы? Тууганым, биз намаздарыбызга бекем болуш керек. Аны атайлап каза кылып коюштан биз этият болушубуз керек. Албетте унутуп калган болсо, же уктап калган болсо анда күнөө эмес. Бирок атайлап окуй коюштук өтө чоң күнөө. Намаз окуй коюштуктун чоң күнөөнүн дагы бир аламаттары бул
Munafiqтың sıfatı. Munafiqlar namazları жек көреді. Алардың жүрегіне жақпайды. Әлбетте пайғамбар саллаллаху алейхи мұнафиқтар тозақтың ең көбінде болады деген. Мұнафиқ кім дегенде бұл сыртынан исламды көргізіп, бірақ жүрегінде ештеңе жоқ болған адам. Жануар күнінде намаз оқыға қойыштық. Қиямат күнінде сақор деген тозаққа алып барып қояды. Сақор деген мына ушундай өте қатты азап беріле тұрған тозақ. Ошол тозаққа инсанды жолықтырып қояды. Жануар күнінде намаз оқыға қойыштық. Бұл қабір азабына ең чоң себепкер болады. Қабірдағы азап намаз оқыға қойыштықтан ең бірінші ошол нерседен суралып, мына ошол нерсенин азабы берилет. Жануар күнінде намаз оқыға қойыштық. Адамдын жан берип атканда шермендечилик менен жан берүүсүнө, өтө кыйналып жан берүүсүнө алып барат. Мындан дагы башка урматтуу мусулман намаз окуга коюштун күнүлөрү аябай чоң. Биз намаздарыбызга парыз болгон 5 вакыт намазга бекем болушубуз керек. Чыныгы мусулмандын сыфаты бул 5 вакыт намазга бекем болуштук. Урматтуу мусулман бир тууганым, биздин мал дүйнөбүз, үй салам, бала чака багам, бала окутам, мал кылышым керек деген нерселер бизди ибадаттан, намаздан тошпой болушу керек. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de mundayca buyuruyor. Ya eyyühellezine amanu la tulhikum amwalukum ve la auladukum an zikrillah ve men yef'al zalika fe ulaika humul khasirun. Ey iman keltirgenler, sizlerden mal dүйнөңөр, жана бала чакаңар sizlerden namazdan tospой болсун дейт. Кимдеги мына ушундай кыла турган болсо, мына ушул ишке түшүп кала турган болсо, мына ушулар кыямат күнүндө зыян тартуучулар, кыямат күнүндө кыйроого учуруучулар, кыямат күнүндө катуу өкүнө тургандар мына ушулар дейт. Демек урматтуу мусулман, биздин соода саттыгыбыз, мал жаныбыз, бала чакабыз бизди намаздан тосуп коюшу керек. Эгерде ушул бала чака, мал дүйнө бизди намаз окуудан тосуп коюп жаткан болсо, бул фитна болуп эсептелинет. Кыямат күнүндө ушул нерсеге чоң жоопко тартылабыз. Инсан кыйроого, азапка эң чоң душар боло турган себептердин бири бул намаз. Намаз окуган себептүү, же болбосо намаз окуган болсо намазын толук окуган себептүү, анын рукусун кемчиликтүү кылган себептүү, саждасын кемчиликтүү кылган себептүү бул азапка душар болот. Же убактынан чыгарып койгон себептүү азапка душар болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде фавайлун лил мусаллин, намаз окуучуларга азап болсун деген. Намаз окуган эмес, намаз окуучуларга вайыл деген тозак болсун деген. Бул вайыл ушундай бир тозактын аты, бул тозактын астында башка тозактар коркуп турат. Булар кандай намаз окушулар дегенде намаздарды убактынан чыгарып, намаздарын кемчиликтүү окуп беришет. Ушуларга вайыл деген тозак болсун деп Аллах Кур'ан Керимде айтып аткан болсо, эми намаз окуй койгондорго канчалык чоң күнөө болот. Ошон үчүн күнөөдөн бул намаз окуга коюштук, күнөөдөн кайсы жолу намаз окуштук, туура жолго келиштик. Жана бул хадисте пайгамбарыбыз айтып атат, албетте ким бир намазды таштап кое турган болсо, адам Аллах Таала амалчылык көтөрүлүп кетет дейт. Аллах Тааланын ага бул акыретте азап сөзсүз түрдө келет дейт. Аллах Таала ал пенделердин келишими жок дейт, кабыр азабынан сактаймын, же бул дүйнөдөгү ар кандай бали кырсыктардан, бул дүйнөдө ар кандай жаман жан берүүдөн, акырет тозоктон куткарамын деген Аллах Таалага келишими жок дейт. Аллах Таала амалчылыгын киши болбойт дейт. Кийинкиси арак ичпей дейт. Арак бардык жамандыктарды ачыкча дейт. Урматтуу мусулман, бул арак бардык бузукулуктардын башаты, тамыры, булагы. Холму деген араб тилинде ушул акылга айтылат, акылды тоспогон нерсеге айтылат. Адамдын акылы тосулуп калгандан кийин ал бардык бузукулуктарын жасап жиберет. Акылы жок бир жинди адам, биздин тилге айтканда аңгирмеш адам, калган нерсесин кыла берет, кар нерсе кыла берет. Ошол сыяктуу адамдын акылы кеткенден кийин ал күнөөлөрдүн баарына барат. Зына болобу, кумар болобу, башка эмне болбосун, бардык ошол түрүнө барат. Жана ушул арак болсун, арактан да башка бир инсандын мастына турган нерселер, акылын жоготуп нерселердин ошол азы болсун, көбү болсун, бул харам болуп эсептелинет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам арак ичкен адам бул калабил васан дейт, бир бутка сыйынган адам сыяктуу дейт. Бир бутка сыйынган адамдын акылы кетип калат, ошондой сыяктуу эле ал дагы аракты ичип ошол арактын кул болуп калат аркасынан дейт. Бул арак ичүү өтө чоң күнөөлөрдөн. Пайгамбар салам айткандай, ата энесин ак болгон киши жана аракты калтырбастан алкаш болуп жүргөн киши кыямат күнүндө бул бейишке кирбейт деген. Арак бул инсандын кадыр баркын жоготот. Арак бул инсанды бул дүйнөдө акыретте шермендеге алып барат.
акыретте жана бул дүйнөдө адамды уятка калтырат. Адамдын адам деген сыпатын жоготот. Адам деген атын жоготот Алла. Ошон үчүн бул арак тууралуу дагы, анын күнөөлөрү тууралуу, ага бериле жаткан азаптар тууралуу дагы көптөгөн хадистер, аяттар келген. Ошол хадистердин дагы бирин айта турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала арак ичкен адамды кыямат күнүндө тийнатул хабал деген суудан ичирет дейт. Ушунда сахабалар тийнатул хабал деген эме деп сурашкан кезде, бул тозок ээлеринин терлеринен агып түшкөн ириң дейт. Мына ошол ириңди аларга кыямат күнүндө ушул нерсени ич деп ичирет дейт. Жана ошондон кийин бул дүйнөдө ошол арактын араңгы аракты лаззатын иче турган болсо, эртең кыямат күнүндөгү бейиштин шараптарынан, бейиштеги жыргалчылыкта иче турган ичимдиктеринен ичпейт деп айтат. Арактан алыс болуш керек. Жана ошондой аракты ошондо баардык адам мас боло турган баңгы заттардан алыс болуш керек. Андан кийинкиси Пайгамбар салам күнөөлөрдүн баардык түрүнөн сак болуп, этият болгонуң чындыгында күнөөлөр Аллах Тааланын азабын каарына алып келет дейт. Андан кийин Пайгамбар салам эгерде согуш майданына туруп калган болсоң, сен согуш таштап аркага чегинип качпаганың дейт. Мунун дагы өзүнүн фикх эрежелери бар. Кийинкисинде бир жерде бир оору чыккан болсо, мына ошол жерден сен таштап чыгып кетпегениң, ошол жерде жугуштуу оору чыгып калган болсо, ошол жерден таштап чыкпай ошол жерде тургунуң дейт. Башка хадистерде бир жерде жугуштуу оору чыккан болсо, мына ошол жерге сен кирбегениң деп бизде буйруган. Эми кийинкиси өз үй бүлөңдү өзүңдүн колуңан күчүң жетишинче бак дейт. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол үй бүлө багуу жана балдарга адеп берүү тууралуу бизге үйрөтүп атат. Албетте баланы багыш бул атанын милдети. Атанын мойнунда болгон парыз. Кыямат күнүндө мына ушул нерсеге жооп берет. Алла Таала аяттарда, хадистерде бизге парыз кылган атанын мойнуна өзүнүн үй бүлөсүнүн аялын, бала чакасын бакмалды милдет кылган. Ошон үчүн намаз окугандай эле үй бүлөнү багыш парыз. Сиз үй бүлөңүздү багып, аларга тамак аш алып берип, артынан аларга милдет кылбаңыз. Милдет кылганыңыз бул ибадат кылып туруп, артынан милдет кылгандай эле нерсе, анын соонун баарын күбүз жиберет. Эми үй бүлөнүн колунан келишинче аларды баккын дейт. Андан кийин аларга адеп акылак үйрөтүштүк. Аллах Таала Кур'ан Каримде бизге иман келтиргендер, силер өз үй бүлөңөрдү, өз нафсыңарды тозок отунан сактагыла деген. Балдарга тарбие эле тамак аш менен эмес, балким аларга адеп акылак дагы үйрөтүш керек. Биздин ислам динибизде ушул нерсеге буйруган. Алар тамак ашын адал жол менен да баккының, аларга таалим да үйрөткөнүң деген. Жана ушундай таалим үйрөтүштү бизге парыз кылып койбостон эле шариятта бизге көптөгөн үлгүлөрдү көргөзгөн. Кур'ан аяттарында, Пайгамбардын хадистеринде кантип аларга тарбия беришти үйрөткөн. Мына ушул хадисти карай турган болсоңуз, Пайгамбар эки нерсени үйрөтүп атат. Биринчиси, аларга таяк менен ур дейт, эгер адепке келбей турган болсо дейт. Өзүң таягыңды көтөрбөгүнүң дейт. Белиңди бекем түйгүнүң дейт. Пайгамбар башка хадистеринде силер ошо үйгө камчыны илип койгула, албетте камчы үйгө адеп алып келет деген. Ошол эгерде балага өзүнүн тарбия бериш жолдору бар. Жакшы маризалар менен, жакшы насааттар менен айтат, жакшы сөздөр менен үйрөтөт. Эгерде ошол нерсе келбей кала турган болсо, аягын ошол баланы бир таяк менен уруп коюштукка уруксат берет. Бирок уруп дегени катуу эмес, жеңил жейип уруштукка. Бирок тарбия бергенде биз биринчиден ошол таяктан башташыбыз керек. Анткени бала таяк менен ура турган болсоңуз, таяк менен урган нерсеңизди өтө негиздүү нерсе экен деп түшүнөт да, бирок таяксыз берген насааттарыңызды бала кийин албай калат. Бир гана тарбия менен ошол таяк менен болот экен деп кала түшүнүп калат. Жөнөкөй насаат айтып, андан кийин таяк коюш керек. Кийинкиси Аллах Тааланы коркууга үйрөткөнүң дейт. Балага эң чоң тарбия бере турган нерсе бул Аллах Тааланы таанытыштык. Аллах Таала кандай зат экендигин ага таалим бериштик. Эгерде бала Аллах Тааланы тааный турган болсо, Аллах Тааладан корко турган болсо, ал бардык бузук иштерден кайтат. Бардык бузук иштердин эшигин жабат. Сиз балаңыз көчөдө жүрөбү, же үйдө телефон көрөбү, не кыласыз, жүрөгүңүз тынчтанат. Анткени балаңыз Аллах Тааланы тааныйт, адал жолдо жүрөт, арам жолдон тыйылат. Эми бул балага тарбия бергенде албетте анын ден соолугуна караш керек. Жана ушундай анын адеп акылагы тараптан тарбия бериш керек, анын акыйдасын үйрөтүш керек, жана ошондо дүйнөлүк дагы билим бериш керек, жана анын ден соолугуна спорт жактан дагы бала үйрөтүш керек. Мунун баарын биздин шариятыбыз бизге үйрөтүп көргөзүп койгон. Мына ошол шариятыбызды көргөзгөн керек адептерге келе турган болсок, Лукман Хаким өз баласына төмөндөгүчө биз тарбия берет. Бул нерседе бизге үлгү бар. Биз дагы балдарыбызга ушул нерсени үйрөтүшүбүз керек. Аяттын башында биринчи Лукман Хаким өз баласына мындай дейт:
Alloh taolo Qur'oni Karimda bayondab: "Ve iz qala Luqman libnihi ve huve ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah." Luqman Hakim öz balasına nasihat aytıp: "Ey balam, Allah taolaga şirik koşpagın. Жалғыз Аллахтан өзіңе сыйынғаның" дейді. Анткени ширик, Аллах таала ширик коштуң, бул чоң болгон зулум дейт. Демек биринчи балага тарбия бере турган нерсе бул экен. Аллах тааланы тааныштык, жалгыз Аллах таалага сыйынууга чакырыштык, аны шириктен сакташтык. Биз ширик жөнүндө жогоруда айтып өттүк. Андан кийинки насааттар болот. يا بني إنه تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Ey балакай, сен жакшы иш кыласыңбы, жаман иш кыласыңбы? Мына ушул жакшы ишиң, жаман ишиң кыпынчалык болсо дагы, ошол зарранын данынчалык болсо дагы, ушу жакшы ишиң чоң тоонун астында жаткан майда таштын ичинде болгон болсо дагы, асманга кеткен болсо дагы, жердин жети кат астына кирип кеткен болсо дагы, Аллах таала бул сенин кылган жакшы ишиңи же жаман ишиңи Аллах таала билип табып алып берет дейт. Анткени Аллах таала бардык нерселерди кылдаттык менен билүүчү зат жана бардык нерседен кабардар болгон зат дейт. Демек, кайсы жерде болсок дагы Аллах таала сени көрүп турат. Аллах тааладан корк деп тарбия бериштик. Аллах таала алим, билүүчү зат экендиги жөнүндө ага тарбия бериштик. Жакшы жасайсыңбы, жаман иш кыласыңбы, Аллах таала ал нерсени эсеп кылсаң берет. Жакшы кылсаң жакшылыкча, жаман иш кылсаң жамандын жазасын көрүп каласың деп тарбия бериштик. Андан кийинкиси я бунайя акимус сала. Эй балакай, намаз тургузгуну. Намаз окугун дейт. Демек балага намаз тууралуу тарбия бериштик. Ага намаз үйрөтүштүк. Андан ва'мур бил ма'руф ва нахи анил мункар. Жакшылыкка буйруп, адамдарды жамандыктан кайтаргының. Васбир ала ма асабак. Сага келген бардык кыйынчылык, мусибаттарга, машакаттарга сабырды болгуну деп адеп ахлак үйрөтүп атат. Сабырды бол. Адамдарга жакшылыкты үйрөт. Аларды жамандыктан кайтар дейт. Вала тусаиру хаддака линнас вала тамш фил арди мараха. Сен текерлери менен жүзүңдү адамдардан бурбагының дейт. Сага бирөө сүйлөгөн болсо жүзүңдү буйруп текерлеп ага карабаганың, жана жер бетине текерленип жүрбөгүнүң деп адеп ахлакты үйрөтүп атат. Жөнөкөй болгуну деп атат. Биз дагы ушул жакшы адеп ахлакты дагы жаман адеп ахлактарынан этеп болсоктор үчүндө үйрөтүшүбүз керек. Инналлаха ла юхиббу кулла мухталин фахур. Анткени Аллах таала текебер, мактанчактарды Аллах таала жакшы көрбөйт. Ушинтип үйрөтүп атат. Жана дагы аяттын улантысында Лукман Хаким ваксит эмешик вагыдык мен сауытык. Басканда кичпейлик менен бас, жана үнүңдү төмөн алып сүйлөгүнүң. Эң жаман үн, эң жаман добуш эшектин добушу дейт. Көчөдө жүргөн кезде, кичпейлик менен адамдар сүйлөгөн кезде сызык сыпат мамиле кылган дейт. Анткени эң жаман үн эшектин кыйкырган үнү дейт. Анткени эшек кыйкырган кезде пайгамбар ошо шайтанды көрөт деген да. Андан шайтандан коргоо сурагыла деген. Ошол кезде дагы инсан катуу бакыр сүйө турган болсо, бирөөнү уша кете турган болсо, бул жерде шайтандын жолу ачылат. Ушундай адеп ахлакты Лукман Хаким өз баласына үйрөтүп атат. Бул биздин шариатыбызда бир гана болгон бир сүрөт көрүнүш. Мындай адеп ахлактар, мындай тарбиялар башка аяттарда, башка хадистерде өтө көп. Биз мына ушул нерсени өзүбүз билип, жана балаларыбызга ушул нерсени үйрөтүшүбүз керек. Өзүбүз ушул нерселерди, адеп ахлакты өзүбүз татбик кылып, өзүбүз жашообузга алып келип, балдарыбызга биз үлгү болуп беришибиз керек. Демек, урматтуу мусулман тууганым, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул Муаз радиаллаху анхуга берген улуу насаатынан кыскача болсо дагы пайда алдык деген ишеничтебиз. Аллах таала баарыбызга пайдалуу илим берген болсун. Кыямат күнүндө пайгамбарлар менен, сыдыктар менен, солихтер менен чогуу тирилткен болсун. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.